Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Ачык Айкын программасы, берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта биз учурда өтө актуалдуу маселе болуп турган коомдук транспорт көйгөйүн талкуулаган турабыз. Студиябызда конокто Өмүрбек Алымбаев, Бишкек жүргүнчү ташуу автотранспорттук мамлекеттик ишканасынын өкүлү. Экинчи коногубуз Максат Турдуголов, Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын өкүлү. Ошондой эле Бишкек шаарда маршруттук таксинин бир айдоочусу Жанарбек Оморов дагы бизде конокко келмек, бирок азыр бир аз унааттыгына байланыштуу кечигип аткан экен. Биз чыгарылышты баштай берели. Урматтуу коноктор, кош келиптирсиздер. Убактыңыздарды бөлүп студияга келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эң негизги маселе бүгүн биз ошол маршруттук таксилер турган жерге барып кабар алганыбызда алардын көпчүлүгү жумуштарын жыйнап коюп, башка тирлик менен адаттенгенге өтүп жаткан экен. Азыр ошол биз барган жерден кыска видео интервьюну койсок, андан кийин маегибизди улантсак. Сиздер линияңызда канча маршрут иштеп атат? Биздин линияда деген 20 эле. 20да. Мурун канча болчу? Мурун 50-60 болчу. Биздин балдардан көп эле Европага кетип калышты, Россияга кетип калышты жаш балдар. Жумуш азайды, акча таппаса каяктан кетип калышты. Мисалы азыр солярка кымбат. 4 ай мурун сиздердин линияда канча машина бар болчу? 4 ай мурун канча? 60 бар болчу. 60 болчу. Азыр 30 эле калды да. Качып кетип атышат бүт эле. Россияга кетип атат, Европага кетип атат, актабай атат машина өзүнчү. Даже бизден эмес, мына шаар боюнча эле маршруттар азайып атат, өзү линиялар азайып атат да. Кетип калып атышат да. Эми айла жок ташташат, эмне кылат? Элдер да жалап кылып атат, интервалыңар алыс деп. Алыс болгондо эмне кылабыз? Айла жок, иштеп атабыз ошол. Бир суроого жооп берип коесуз. Мисалы, сиз могу кышында канча акча тапчысыз маршруттан таза чөнтөгүңүзгө? Азыр канча калып атат? Азыр 1,5-1 сомдой эле калат. Андан ашпайт. Водительдердин артынан ошо неме дейби, ким дейт ошолор кармап атат дейт го. Ким кармап атат? Айткандарды неме кылып атасыңдар, СМГ тартып атат го. Бүт эле турбу? Не барасыңар, не забастовка кыласыңар, неме кыласыңар деп. Бар жок нерсе кымбаттатты. Бир водительдердин немесин түйшүгүн чечкен жок го. Канча жолу собрание кылат, барсаң орун басары келет. Калганы мына депутаттар болсун деди, депутаттар болду. Мэрге шылташты, мэр болду. Дагы деле карабай атат го. Караш керек да. Карабаса биз айткан жерине барып эле атабыз. Мисалы мен саат 8-де мен барам, мисалчы. Барган менен киргизбейт. Карап туруп ошол жерден өзүнүн караштуу адамды киргизет. Бизди сүйлөтпөйт. Биз сүйлөгөн нерсе чыкпайт дагы. Туруп ушундай болуп атат да. Сиз бүгүн кечинде барбайсызбы, сизди чыгарабы? Барам мен, чакыргыла. Бизде экранда сүйлөгөн Жанарбек Оморов, маршруттук таксинин айдоочусу, эфирге келмек. Өз арыз армандарын бул жерге келип айтмак. Азыр келип деле калса керек. Биринчи суроо ошол Максат мырза. Сизге болсо, мына мен өзүм деле сезип атам, маршруткада жүрөм. Эрте кеч чыкканымда мурун 5-10 мүнөт жолдо күтүп турсам, азыр жарым саат, 40 мүнөт, 20 мүнөттөн көп туруп калып атам да. Мага сезилип атат унаалардын маршруттук таксилердин азайганычы. Сиздер байкап атасыздарбы? Биринчиден азыр бүгүнкү күнү каникулдар болуп атат. Элдер көбү отпуск алып, эмгек көргөзүн алып, эс алууга кетип атат. Анан кийин ушул жай учурунда өзү муниципалдык, общественный транспорт, коомдук транспорт кичине азыраак болот да. Анткени элдин көбү отпускада болуп, эл азыраак болот да. Анан кийин ошого байланыштуу маршруттун саны кичине азайып, ушул жайдын учурунда, жай убагында көбүнчө биздин шаардын айдоочулар могу көл тарапты көздөй маршруттарга иштеген аракет кылат да, ушу сезондо акча кылып алайлы депчи. Азыркы күндө мына окуулар башталып, буюрса онлайн окууга өтөбүз деп атат. Студенттер буюрса окуп баштарса, биздин маршруттук каттамдар кичине көбөйөт да. Демек, сиз айдоочулар жумушун таштап, башка өлкөлөргө кетип атат деп айтып атпайбы видеодо? Сиз ага кошулбайсызбы? Бул мунун таасири эмеспи? Ал боюнча, мисалы үчүн 3 жыл мурун бизде 3,5 миңдей маршрут линияга чыкса күнүнө, бүгүнкү күндө 1600 чыгып атат да.
маршруттун саны азайып келатат кичинеден жыл сайын. Ошого байланыштуу инвесторлорду издеп биз автобус алганы аракет жасап атабыз. Аракет жасалганына мына 3-4 ай кетип атат да. Бул майдын баштарында башталган болчу. Бир мэр келди 15 июнь августтарга барып Бишкек шаардык кеңеш келгенден кийин чечип беребиз деди. Жол кириңерди көтөрөбүз деди. Убада менен келатат, бирок дагы эле сүйлөшүүлөр болот. Качан мындай жыйынтык көрөбүз биз? Азыркы учурда жанагы шаардык кеңеш депутаттары шайланды. Мэрия тарабынан бул сунуштар тарифтер боюнча шаардык кеңешке берилген. Бул эми тартип катары мыйзам чегинде каралып жатат деген ойдобуз да. Каралып жатканы айтылып эле келатат буга чейинчи. Качан мындай иш жүзүнө ашат, качан биз жеңилдикти сезебиз? Эртең сиз өзүңүз белгиледиңиз сезондук факторлорго байланыштуу депчи, бирок элдер жумушка чыгып атат. Эртең менен жумушка келе албаса, кечинде үйүнө жете албай калып атат. Бул бүгүнкү күндөгү чындык. Ушу айтып атпаймынбы, кече күнү мисалы үчүн 1300 маршрут линияга чыкса 1300 чейин. Бүгүн 1500 чыкты да. То есть кичинеден көбөйүп 1800 чейин барат да. Адан тышкары 125 троллейбусубуз күнүгө чыгып атат. 88 автобусубуз чыгып атат муниципалдык. Анан дагы жеке автобустар бар бизде. 77 жеке автобуста чыгып атат. Будан тышкары бул жана эко пассажирский транспорт деп биз тышкы инвестор привлекать эткенбиз да. Булар боюнча мына 5 маршрут ачылды. 5-чи автобустун маршрут, кечиресиздер. 10-чу автобустун маршрут, 2-чи автобустун маршрут ачылды, 11-чи маршруттун автобус ачылды, 12-чи, анан 17-чи автобустун маршруттар жакынкы арада ачылды да. Бул жанагы эко пассажирский перевозки деген жеке инвестор өзү обслуживать этип атат. Будан тышкары жылдын бул 5 маршрут менен 80 автобус жүрүп атат бүгүнкү күндө. Будан тышкары жылдын аягына чейин 350 автобус алып келип беребиз деп кепилдик беришкен. Бул меморандум түрүндө кол коюлган. Адан тышкары дагы 2022-2023 жылга чейин 700 автобус, чоң 700 автобус алып келүүгө кепилдик беришкен. Канча жылга чейин? 2023 жылга чейин. 2022 жылдын ичинде дагы 700 чоң автобус алып келгени байша эмес. Каяктан алып келесиздер аны? Муну инвесторлор, өзбекстандык инвесторлор ошо Өзбекстандан алып келип атышат, Самаркандский заводдон. Бул маселеге дагы кайтабыз. Өмүрбек агай, сизге ошол жүргүнчү ташуу автотранспорттук мамлекеттик ишканасында азыр мындай жолго чыгып, техникалык жактан бүт жагы жакшы иштеп жаткан канча автобус, троллейбус бар? Троллейбус жөнүндө мен айта албайт экенмин. Автобус, ушу биздин мекеменин автобустары жөнүндө мен айтып берейин сизге. Негизинен бизде азыр 100-дүн тегерегинде шаар боюнча айланып жүргөн. Шаар боюнча да күнүгө чыгып атканы 100-дүн тегерегинде. Анткени алымча кошумчасы бар. Техника деген бузулат, оңолот. Бир күнү башка чыгып калат, бир күнү башка чыгып калат. Ошо даярдыгыбызга жараша да. Ар бир нерсе. Анан негизи биздин автобустардын кийинки келген автобустарыбыз 60 автобус келди эле. Ал автобуска деле уже 2 жыл болду. Биринчи иштетип аткан автобустарыбыз булар 2008 жылкы автобустар. 2008-2009 жылдары келген бул автобустар. Жалпысынан бизде 476 автобус бар баланста, биздин баланста. Анын ичинен 140 уже техникалык сөз менен айтканда списанияга даярдалып атат. Списанияга кете тургандар да. 132си узак убактагы ремонтторго тургандар да. Узак убактагы дегендерибиз бул кыймылдаткычы жана башка чоң детальдарынан турат булар. Андан башка 130 автобусубуз эми булар жанакы эме деп коебуз, мелкосрочный деп. Кыска убактагы жасалчу запчасттар керек да, запасный тетиктер керектигине байланыштуу токтоп турат.
Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жакшы эле иштеп атабыз. Жакшы. Жана маршруттук таксилер иш таштагандан кийин сиздердеги автобустардын саны канчага өстү? Эми автобустардын саны ошол мезгилдегиден бир аз өзгөрүү бар. Эми биздеги жанакы өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу болот бул нерсенин бардыгычы. Анткени оңдоп түзөө иштери өзүңүздөр жаңы эле айтып өткөндөй 12-13 жылдан бери иштеп аткан автобустар. Булар жанакы биздин жакшы адамдардын өзүбүздөгү жанагы мыкты слесарлардын ошол эле биздин водительский составдардын механиктердин жана жетекчибиздин эмеси менен иш аракети менен ушундай өз алдыбызча аракет кылып атабыз. Анан сөзсүз түрдө мэрия жардам берет бизге. Бул жерде максат мырза сизге суроо, элдин күткөнү дагы ошол маршруттук такси айдаган адамдардын күткөнү дагы жол кире көтөрүлөбү деген суроо да. Так жооп берип кетсеңиз. Так жооп бергенде бул жол кирени шаардык кеңештин кароосуна каралат экен. Анан кийин бул өзү тартиптери бар. Бул шаардык кеңеште комиссиялар бар. Бул комиссиялардан өтүш керек. Өзүнүн регламенти бар да. Ар бир проект ошол регламент аркылуу каралып чыгат да. Бул нерсе, бул сиз айткан сөздү буга чейин канча угуп баары жаттап калышты да. Жылыш барбы? Болуп атабы өзү? Жаңы депутаттар шайланып келди, токтом ошол жака кирген экен. Мурунку мэр депутаттарга бүт документтерди киргизген экен. Эл результат жыйынтыкты күтүп атат да. Эми жыйынтык да сизге кандай түшүндүрүп берсем болот. Бул деген ар бир жогорку кеңеште эле, шаардык кеңеште комитеттер бар да. Аякта 3-4 комиссия бар, комитет. Ошол комитеттер карап чыгат. Ал жергиликтүү комиссия бар, бюджеттик комиссия бар, транспорт ЖКХ боюнча комиссия бар. Ушул комиссияларды түзүшүп, эми азыр ушул комиссиядан өтүп келатат. Ушул комиссиялардан өткөндөн кийин анан депутаттарга кароого берилет. Бул бияктан атайлап бирөө убакытты чойгон жок. Өзү мыйзамдын эмеси менен баратат да. Августта деп айтылган болчу да бирок. Августта деп билбейт экенмин ким айтканын. Мыйзам чегинде каралат да. Техникалык коопсуздук боюнча сизге суроо берейин. Бир жума мурун эле ошол элдерди ташып бараткан троллейбустан өрт чыгып, жанагы жүргүнчүлөргө бир кооптуу жагдай жаратты да. Сиздердин автобусуңуздардын абалы кандай, техникалык талаптары кандай, коопсуздук жагын кантип карап атасыздар? Эми биздики эң биринчи максат бул жүргүнчүлөрдү ташуу да. Жүргүнчүлөр ташуу болгондон кийин сөзсүз түрдө күнүгө бул плановый дагы күнүгө биз карап турабыз техниканы. Бизде Кудайга шүгүр баары жакшы. Анан кийин эми кемчиликтер бардык жерде бар. Кемчиликтер болушу мүмкүн. Атак биз иш жүзүндө жакшы бардык иштеп атабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Шаардын жүргүнчүлөрүн, шаардын жашоочуларын, конокторун жакшы ташып, жакшы эме көргөзүп атабыз. Аракет кылып атабыз. Сиз сөзүңүздө белгиледиңиз, каржылык абалыбыз начар депчи. Кантип жашайсыздар өзү? Техниканын жанагы керектүү жабдыктарын кантип аласыздар? Кимдердин жардамында кантип күн өткөрүп атасыздар? Негизинен биздин ишкана бул муниципальный предприятие деп коет. Бул ишкана өз алдынча хозяйственный субъект дейт да, хозрасчет. Анан кийин биз ошол өзүбүз жыйнап топтогон акчалардын бир канча бөлүктөрүнө ошол тендер жарыяланып, ошого биз берген жанакы заявкалар боюнча запчасттарды алабыз. Естественно, Бишкек мэриясы тарабынан бизге субсидия бөлүнөт. Ошол запчастка деп акча бөлүнөт. Мэриянын карамагындабыз да. Анан ошого жараша
Максат мырза, сизге суроо. Жана жогоруда биз барган айдоочулар айтып кетти, биздин линияда мурун 60 болсо, азыр дээрлик жарым кыскарып кетти деп айтып атат да. А сиз болсо бүгүн 1,5 миң мини автобустар чыкты дедиңиз, ишке. Мониторинг барбы? Сиз эмне менен далилдеп бересиз муну? Бизде мониторинг бар. Бизде ар бир диспетчерлер эртең менен данныйларды берип турат. Канча кайсы маршруттан канча маршрут чыкканын, канча микроавтобус чыкканын, канча автобус чыкканын, канча троллейбус чыкканын. Эми 60 деп айтсак, бул кичине жаңылыш болот. Анткени бул плановый выход, транспорттун өзү бар. Плановый выход, аны списочный состав дейт. Жалпы канча микроавтобус бар, анын ичинен күнүнө канча озу чыгыш керек. Ошол маршрутту тейлеш керек үчүн. Мисалы үчүн плановый выходы 20 маршрут болсо, аякта списочный составта 40 машина болушу мүмкүн, 50 машина болушу мүмкүн. Бирок 20 машина стабильный линияга чыгыш керек да. Анан 60 машина бир күндө чыгып кете албайт линиягачы. Анткени бул өзүнүн установленный планы бар. Ошон үчүн 60 машина чыгып кетсе, анда интервал 1 минут болуп калат, жарым секунд болуп калат. Ошон үчүн өзү саналып чыккан расчет менен 20 машина чыгыш керек да. Алар сиз айтып аткан аралыкты айтты. Мурун 3,5 мүнөттөн жүрүп атканбыз деп айтышты. Азыр 7,5-8 мүнөттөн каттап атабыз деди. Элдер бизге арызданып атат деп айтышты. Бул факт дагы туура эмес анда? Бул факты туура эмес деген жокмун. Мен сизге жана айтып кетпедимби? Акыркы 3 жылдын ичинде 3,5 миң микроавтобустан 1,5 миң эле чыгып атат бүгүнкү күндө депчи. 3 жылдын ичинде азайып кетти 2 миң микроавтобуска. Ошого байланыштуу азыр биз ушу автобустар менен камсыз кылууга аракет кылып атабыз. Автобус алып келгени. Өмүрбек ага, сиздин ишканаңызда жана эскилиги жеткен, ишке жарабай калган бир топ техникалар бар. Алардын жанагы колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен деп атпайсызбы сиз? Мындан кийинки сиздердин ишкананын тагдыры кандай болот анда? Качанга чейин ушул мындай араң жан басып жашайсыздар? Эми сиздерге ошондой көрүнүп атса керек, негизинен биз жакшы эле тейлеп атабыз. Бишкек шаарынын, өзүңүз билгендей, Бишкек шаарында 50дөй айланасында жаңы конуштар бар. Ошо жаңы конуштардын көпчүлүк бөлүгүн ошо биздин автобустар менен тейлеп атабыз. Ошол себептен шаардын ичинде мындай баягы акыбаты чоңураак болгондуктан шаардын ичинде автобус азырактай сезилип атат да. А так автобустар жакшы эле жүрүп атат. Анан жанагы сиз айтып кеткен өзүнүн мөөнөтү өтүп кеткен автобустардыкы туура алардыкы 140тан ашык автобусту уже жанагы мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу техникалык сөз менен исписание деп коет, ошо исписанияга даярдалган. Эми буйруса, Кудай буйруса, мындай жаңы автобустар келет деген үмүттөбүз, чоң үмүттөбүз. Ошол автобустар келип калса, биз дагы улана беребиз. Көпчүлүктө дагы бир суроо бар. Жана Өзбекстандан келген чакан автобустар келбедиби? Ошолордун сапатына дагы сындар бар да. Сиз адис катары өзүңүз кандай баа бересиз, көрдүңүз да? Эми ал автобустарды көрдүм, туура чакан автобустар экен. Бул автобустарды эми азыр жанагы өзүнүн испытательный сроктору бар да. Ошолордон гана көрбөсөк, азыр айтуу кыйын, эрте да. Бир нерсе айтуу азыр эрте. Алар уже бара-бара өзүн көргөзөт. Убакыт өткөндө билинет да. Максат мырза, ошол эле суроо сизге. Буга чейин азыр 50дөн ашык автобус келди болуш керек, ошол Өзбекстандан келген. Азыр 80 чыгып атат. 80 чыгып атат, 350 автобус келет деген болчу да. Эмне үчүн кечигип атат? Бүгүнкү күндө 130 автобус уже келген. Азыр айдоочуларды набор кылып атышат. 130дун ичинен 80 иштеп атат. Калгандарына айдоочуларды набор кылып атышат жумушка. Ошо эфирден пайдаланып кетип айдоочуларды чакырып коет элек жумушка. Анткени азыр айдоочулар аз болуп атат ошо жумушка келүүгө. Жумуш шарттарын да айта кетсеңиз?
жумуш айлык акысы кандай болот? Эми берден бул автобустарды мэрия сатып алган жок. Бул жана өйдө да айтып кеткендей, инвестордун өзүнүн жеке акчасын алып келген автобустар булар. Ошол алып келген компания өзү ушул маршруттарды тейлеп атат. Ошондо жеке ишкананын финансовый жагына биз келише албайбыз да. Демек, айлык акы, иш шарттары боюнча билбейсиздер. Ана ошол учурда калган автобустар качан келет? 180 азыр келип, уже ишке чыкканга даяр турат экен, 130 автобус келди. 130-тун ичинен 80 автобус иштеп атат. Калганы жылдын аягына чейин келет. Ошондо 350 автобус келет да жалпысынан. Эми дагы бир суроодо, азыр ушул маршруттук такси айдагандар кандайдыр бир толкун жасоонун аракетинде турушат да. Эгер жайдагыдай кырдаал болуп кетсе, дагы эле мурункудай мамлекеттик мекемелер менен ташыйсыңарбы анда элди? Эми берден жана биз айдоочулар жана тариф боюнча расчет болуп атканда, иштөө түзүлүп, ошол иштөөүнө расчет жазып атканда биз айдоочуларды өздөрүн киргизгенбиз. Ошакачы айдоочулар көп болула депчи. Өзү мыйзам түрүндө кантип тарифтин баасы чыгат өзү проезддикке. Ошонун баарын көргөзүп, ушу айдоочулардын өздөрү шайлаган кишилерин ушул иш тобуна кошуп, өздөрү ошо көп болушкан кантип саналып, мыйзам түрүндө качан болуп, качан караларын. Анан кийин бул айдоочуларга түшүнүш керек, анткени өздөрү көздөрү менен көрүштү. Мүнтө эле мынча болуш керек деп койсо анча болуп калбайт. Мунун өзүнүн тартиби бар экен, мыйзам чегинде канча күндө караларын, ошонун баарын көп болушту, ошонун баарын айтып ойлатабыз. Булардын жетекчилерин, айдоочулардын жетекчилерин чогултуп, туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан ага карабастан эле шашып эле чыгып кетип атышат да. Бул шаардагы ошо транспорт коопсуздугу боюнча Өмбек ага сизге кайрылсам, биздин жолдор башка шаарларга караганда бир аз тарыраак келишет деп атат да. Ошол эле учурда жана чакан автобустар, ошону менен катар чоң автобустарды дагы алып келебиз деп атышат. Бирок чоң автобустар биздин шаарда жүрө албайт деген да кептер бар да. Техникалык коопсуздук анан шаардык система боюнча айтып кетсеңиз, негизи бизге кандай автобустар ыңгайлуу? Кайсы автобус менен биз коопсуз жүрө алабыз? Кандай автобустар бизге керек? Эми туура айтасыз. Азыр эми биздин калабыз, борборубуз Бишкек шаары күндөн күнгө өсүп атат, чоңоюп атат. Кудайга шүгүр, азыр жолдорубуз да оңолуп калды. Если айтсак, тиги Советтер Союзунан калган жолдордун баары оңолуп бүттү азыр. Кудайга шүгүр, жакшы. Жолдор боюнча маселе жок. Жолдун тардыгы же болбосо узундугу кыскалыгында эмес, маселенин баардыгы ошо биздин муниципалдык автобус бул негизинен пенсионерлерди, инвалидтерди, ошол Бишкек шаарындагы почтальондорду, ошол жанакы силовой структурада иштегендерди ташыйт негизичи, ташыйбыз да, ошону ташып иштейбиз. Анан баары бир автобустар болуш керек. Анткени бул биздин борбор болгондон кийин элдин саны жылдан жылга өсүп атат. Ошого байланыштуу чоң автобустар сөзсүз болуш керек. Ага көчөнүн тарлыгы же болбосо көчөнүн немеси деген туура эмес болуп калат да. Буга чейин деле иштеп жүргөн. Өзүңүз билгендей, ошол мурунку убактарда жанагы узун автобустар жүрчү. Азыр деле ошол бизге Кудай буйруса ошо эметип атабыз. Өзүбүздүн бир пландарыбыз бар. Чоң автобустар келсе, биз ошо шаардын эң густонаселение коюу ошо жыш жайгашкан жерлерине линияларды ачабыз. Мурунку жабылып калган линиялар ачылат. Демек биздин жолдордо эч кандай көйгөй жок. Чоң автобустар келсе кеңири жүрөт. Түшүнүктүү. Бул жерде биз айдоочуларга кайрылганыбызда
күйүүчү май кымбаттады, тамак аш кымбаттады, ошондой эле азык түлүк кымбаттады, унаа тетиктери кымбаттады, бир эле биздин айлыгыбыз, биздин жол киребиз көтөрүлбөй жатат деп айтып атпайбы? Аны менен катар экинчи жагын эсепке алганда башкалардын деле айлык акысы көтөрүлгөн жок да. Сиздер ошол тарифтик планды бекитерде кандай сунуштарды Бишкек шаардык кеңешине киргиздиңиздер? Тариф маселеси боюнча. Бул тариф маселеси боюнча жана мен өйдө да айтып кеткендей, Же такыр жылбайбы, же 1-2 сомго кошула турган сунуш болду. Өйдө да айтып кеткендей, бул тариф расчетун саналып атканда иштөө түзүлгөн. Бул иштөөна жана айтып кеткендей айдоочулар да кирген иштөөна. Будан тышкары бизде ушул перевозчиктердин ассоциациялары бар. 2 ассоциациясы кирген, ушу өкүл болуп, ошол жерден расчеттор саналып, анан кийин Минэкономикадан анализ регуляционного воздействия өткөрүлүп, мунун баары убакыт алды. Өздөрү өкүл болуп жүрүштү, ушу айдоочулар комиссияда жүрүштү иштөөндө. Анан заключение алып, анан мэрияга өткөрүлүп, мыйзам чегинде, мыйзамдын тартибинде ошол мөөнөт менен жүрүп атат. Бул бир күндө артта калбай, эч ким чойгон жок бул жумушту. Анан ушул комиссия тобу өзү санап чыгып, 3 вариантка токтолушкан бул тарифте. Биринчи варианты ушул ойдон тарифти калтыруу боюнча, экинчи вариант болсо автобуска 11 сом, троллейбуска да 11 сом, анан микроавтобуска 15 сом деп ушундай топ санап чыгыптыр. Анан үчүнчү варианты автобуска 15 сом, троллейбуска 11 сом, анан кичи автобуска 19 сом деп 3 вариант менен жасашыптыр ушул иш топ. Буга ушул жана өйдө айтканда айдоочулар да катышкан, жана ассоциациялар да катышкан. Перевозчиктер. Азыр шаар аралап жүргөн маршруттук таксилерге канча сом коюлуп калды? Сиздердин сунуш боюнча? Бул 3 вариант, муну биз кайсынысы өтөрүн мен айта албайт экен, бул эми шаардык кеңештен каралып чыгыш керек. Ошону кайра айтып өтүп кетесизби? 3 вариантты. Маршруттук таксилерге коюлган нарк баалар, жол керенин баасы. Бул коюлган эмес, бул сунушталган деп айтсак туура болот. Биринчи бул ошойдон калтыруу тарифте, экинчиси автобус менен троллейбуска 11 сомдон, микроавтобуска 15 сомдон. Үчүнчү вариант бул автобуска 15 сом, троллейбуска 11 сом, анан кичи автобустарга 19 сом. Эми дагы бир маселе, эртең 15 сентябрдан тарта мектептер ачылат, жогорку окуу жайлар ачылат, балдардын саны көбөйөт да. Бул учурда коомдук транспортто көбүрөөк талап кылынат. Канча автобус дагы чыгарасыздар каттамга? Биздин азыр мүмкүнчүлүктөргө өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу биз дагы кошконго аракет кылабыз. Кудай буйруса кошулат, сөзсүз. Анткени азыр биз усиленный тартипте иштеп атабыз. Оңдоо түзөө өзүбүздүн ички каражаттардан караштырып атабыз. Буйруса ошо 15-ине биз дагы даярдыктарды жакшы көрүп атабыз. Болжолду да айта албайсыз канча? Жок, эми бизде мындай болуп турат, өйдө ылдый болуп турат да. Болжолду деп мындай точно санды айтууга кыйын болот. Анткени түшүнүктүү. Максат мырза, кыска айтсаңыз, транспорт көйгөйүнөн качан арылабыз? Бир убакыт баргы белгиленген? Буюрса бизде пландар көп эле, жана өйдө да айтып кеткендей, бул эко пассажирский перевозкиден тышкары дагы бизде түрк инвесторлор келген, алар менен да меморандум түзүлгөн. Булар Green Bus деген компания экен. Болсо булар бизге меморандум боюнча 350 чоң автобус лоозаларга ылайыктуу автобустарды алып келип беребиз деп меморандум түзүлгөн. 350 автобус. Бул 21 жылдын аягы, 22-нин башы алып келүүгө убада беришкен да. Биринчи партияны 30 автобусту. Демек, жол кире боюнча баалар, транспорт маселелеринин баары ошол Бишкек шаардык кеңешинин
чечиминен кийин ишке ашып бир анык болот турбайбы? Ага чейин ушул көйгөй ушул бойдон кала берет. Туурабы? Аны карап чыгышат. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Бүгүнкү талкуудагы темабыз коомдук транспорт маселеси болду. Бизде конокто Бишкек жүргүнчү ташуу автотранспорттук мамлекеттик ишканасынын өкүлү Өмүрбек Калымбаев жана Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын өкүлү Максат Турдугулов мырзалар болду. Урматтуу коноктор, чоң рахмат, сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Саламатта туруңуздар.